Ал эми мына бул нерсени ким байкады? Стоп. Бул жерде аскерлер президентке атайын унаанын эшигин ачып бериши керек эле, бирок Садыр Жапаров өзүнүн сыпайылыгын көрсөтүп, эшикти өзү ачып түшүп кеткенин байкоого болот. Албетте, эгерде бул көрүнүшкө жакшылап маани бере турган болсок, анда бул аскерлердин кемчилиги гана болуп эсептелбестен бул жаңы келген президенттин тың экендигинен жана сыпайы жөнөкөй экендигинен кабар берет. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, унаанын ичиндеги аскер эшикти ачмак тургай жапканга араң жетишкенин байкоого болот. Кантсе да Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн жан дили менен күйүп келди. Чындыкты айтып, чыркырагандан талыккан жок. Кыргыз мамлекети баары бир деп өздөрүнүн керт башын гана ойлогондор Садыр Жапаровду сындырып, көптөгөн кордуктарды көрсөтүп сындырууга аракеттеништи, бирок анда дагы сынган жок. Саламатсыздарбы аскерлер? Экенди коргогон ыйык кызматыңыздар куттуу болсун. Принципиалдуу адам. Бир позициямдан кайтпаймын. Мына мен канадалык шылуун еврейлер сатып алабыз деген 100 миллион долларга сатылган эмес. Азыр дагы сатылбайт. Мына Камчыбек Ташиев айткандай сынбаймын, аягына чейин жатам. 5 жыл жатам. Канча берсеңер канча бергиле. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпаңдар. Башым аман болсо мен ар бир эмеге көргөзөм ошону. Эле же биздин кызыкчылык эмес, жалпы Кыргызстандын кызыкчылыгы. Мамлекет бар болобу, жок болобу, ошол коркунучта турат азыр. Мына ушундай абалдар менен Садыр Жапаров камакта отурган кезде, Садыр Жапаров камак алынгандан кийин атасынын абалы кескин начарлап кеткени айтылган. Балаңыздын ак экенине ишенесизби? 2017 жылдын сентябрында Садыр Жапаровдун атасы Мустали уулу Нуркожо көз жумат. Мына ошол кезде Садыр Жапаров атасынан айрылган кезде Садыр Жапаровду бошотушпай койгондуктан байтур Садыр Жапаров атасынын зыйнатына бара алган эмес. Ал эми 2019 жылдын март айында Садыр Жапаровдун апасы Кадича Жапарова каза болот. Бул учурда Садыр Жапаровду убактылуу энесине топурак салууга гана кое беришкен. Мына ушундан көп убакыт өтпөй эле 2019 жылдын августунда Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу каза болгону кабарланат. Садыр Жапаровдун 27 жаштагы уулу мотоцикл менен келе жатып авария болгон. Уулу баласын акыркы сапарга узатууга Садыр Жапаров убактылуу гана кое берилген. Мына ушинтип Садыр Жапаров абакта отурган кезде 3 жакын адамынан айрылган.
فارغب صدق الله العظيم. Садыр Жапаров инаугурация учурунда кимин жаңырып аткан кезде эмнегедир көзүнө жаш алып ыйлап жибергендей болду. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.